Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Биз адам жана коом сабагын баштайбыз. Силер менен бул сабакта, өткөн сабактарда инсан жана анын иш-аракеттери, адамга эмне керек, адамдык баалуулуктар жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз баарлашуу жана маданият. Бул сабактын максаттарына көңүл бурабыз. Баарлашуу жашоодогу эң негизги ийгиликтин ачкычы экендигин анализ кыласыңар, баарлашуунун маданиятын үйрөнөсүңөр. Сабактын максаттарын жакшылап эсиңерге тутуп алгыла. Бул сабактын жүрүшүндөгү маанилүү эрежелерди конткой бугабыз. Маалыматтарды конткой угабыз, жаңы терминдерди жазабыз, жаңы алынган маалыматты кайталайбыз. Баарлашуу дегенди кандай түшүнөсүңөр? Бул суроого ойлонуп жооп бергиле. Өзүңөрчө жооп бергенге аракет кылгыла. Өз ара сүйлөшүү, баарлашуу бул чоң чеберчилик. Баарлашуу бул адамдар менен болгон пикир алышуу. Дал ушул өнөрдүн техникаларын мыкты өздөштүргөн адам ийгиликтин кандай түрү болбосун багындыра алат. Ийгиликтин куралы десек болот. Ийгиликтүү адамдардын көпчүлүгү баарлашуунун эффективдүү жолун тандап алып, аны андан ары чечендик өнөр боюнча тренердин жардамы аркылуу өнүктүрөт. Жыйынтыгы өз натыйжасын берип жатат. Сүйлөшүү чеберчилигин жакшы өнүктүргөн адам гана үй-бүлөдө өз ордун таап, жумушунда, коомдо кадыр бактуу болот. Мансаптык тепкичке көтөрүлүүдө да ыңгайлуу жагдайлар түзүлөт. Маанилүү маалыматты эсиңерге туткула. Баарлашуу адамдын чөйрө менен болгон негизги байланышы. Мына бул сүрөттөн кайсы улуу инсанды көрүп турасыңар? Бул суроого өзүңөр алдыңарча жооп бергиле. Андан кийин биздин сабактын экинчи жарымы бул баарлашуу маданияты. Бул жерде маданият деп эмнени түшүнөбүз? Маданият бул латин тилинен которгондо тарбиялануу дегенди билдирет экен. Бул көп кырдуу түшүнүк дагы ар кандай тармактарды ээлеген өзүнө камтыган термин болуп эсептелинет. Маданият экиге бөлүнөт: материалдык жана руханий маданият болуп. Руханий маданиятка билим алуу, тарбия, жеке өнүгүү мына ушулар кирет. Мына өзүңөр билесиңер, сүйлөө маданияты деп уксаңар керек. Көчөдө өзүн алып жүрүү маданияты, коомдук транспортто өзүн алып жүрүү маданиятын билесиңер. Баарлашуусуз адамдарда жашоо кыйын болот. Баарлашуу угуучунун кызыкчылыгын эске алып, анын көңүлүн оорутпай, айта турган ойду так, сылык сыпат туюндура билүү бул адамдын баарлашуу маданиятынын бар экендигин билдирет. Ошондуктан балдар, силер адамдар менен сүйлөшүп жаткан учурда аларга сый мамиле жасап, алардын ички аң сезимин туюуга аракеттенгиле. Аларга жакпаган тема болсо, теманы ошол башка жака бурууга аракеттенгиле. Ошондой эле ким менен баарлашып атасыңар, кандай адам менен баарлашып атасыңар, ошол жөнүндө сөзсүз түрдө силер билип туруп, анан ошого жараша сөздүн нугун бурушуңар керек. Ошондуктан адамдар менен сүйлөшүп жаткан учурда ар кандай мындай түшүнүксүз сөздөрдү, жаргон сөздөрдү колдонбогонго аракет кылышыңар керек. Анан сөзсүз түрдө бирөө сүйлөп атканда анын сөзүн бөлүү, ортодон багы сөз бөлүп чыга калуу, мына ушул дагы баарлашуу же сүйлөшүү маданиятынын жоктугу, ошол адамда жок экендигин билдирет. Силер улуулардан, ата энеңерден көп жолу угуп жүрсөңөр керек, адам сүйлөп атканда сөзүн бөлбө. Сүйлөп аткан адамды аягына чейин ук. Мына ушул сыяктуу. Кээде баарлашуу адамга андай эмесе, бүгүнкү сабактан алган билимиңерди текшересиңер, үйгө тапшырма, баарлашуу жөнүндө өз пикириңерди айтасыңар, досуңар менен кандай темаларды